Айша энебиздин хадисинде келет. Бул өзүнүн Асма деген эжесинин баласына Урвага айтып атат. Биз дейт пайгамбарыбыз менен 2-3 ай жаңырып кетет эле дейт. Бир дагы үйүбүздө от жагылбай калат эле. Азык түлүктүн жогунан тамак кылынбай калат эле дегенде сурайт экен, анда кантип жашайт элеңиздер десе, хурма менен суу дейт. Ушул экөөсү менен гана жашайт элек дейт. Кээде кошуналарыбыз сүт берип калат эле, дагы бирдемке берип калат эле дейт. Демек, бул дагы жашоодогу ар кандай сыноо. Анан ушундай болуп калдык деп эле же ысырап кылып, же бирөөдүн акысына кирип, же уурдап, же башка кылган шариатта арам деп эсептелинет. Умар ибн Хаттаб, жана биз бир сөзүн айттык эле, ошонун окуясы мындай. Умар ибн Хаттаб баласы Абдулланын алдына кирип калса, ет туруптур дейт да табакта. Анан бул эмне деп сураптыр атасы. Умар ибн Хаттаб сураса, баласы Абдулла айтат экен, ушу жегим келди дейт, аябай деп алдырдым эле десе, ушунда Умар ибн Хаттаб айткан экен, кафа бил мар'i исман аякула ма яштахи. Жегим келди деп, кааладым деп эле жей берген нерсе, бул балки ысырапкорчулукка кирип кетет деп баласын тарбиялап атат дейт да. Баласын тарбиялап атат дейт. Мына ошондон Абу Бакыр өз сөзүндө Аллаху субхана ва таала силерге дүйнөнү ачып койду дейт. Мына кааласаң кайдан тапсаң боло берет. Нематтарды, рызкыларын берип койду. Бирок ошол дүйнөдөн сен адалдан гана рызкы тапкының деп өзүнүн сөзүн айткан экен.